Өткөн жумада Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаттарынын иш баяны Конституцияга өзгөртүү киргизүү маселесинин айланасында башталды. Кызмат адамдарын кылмыш жоопкерчилигине тартуу укугу прокуратурада калышы керектигин фракция лидери Бакыт Төрөбаев Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча суроолорго жооп берип жатып билдирди. Учурда консультация жүрүп жатат. Биздин фракция буга чейин Жогорку Кеңештин сессиясында долбоордогу прокуратуранын ишмердүүлүгү жана Конституциялык палатанын укуктары боюнча айрым беренелер менен макул эместигин билдирген. Биз жумуш топтун мүчөлөрү менен көпчүлүк маселелерде бир пикирге келдик. Мисалы, премьер-министрдин ролун күчөтүү, мөөнөтү өтүп кетүүнү кайра кайтаруу жана Конституциялык палатанын бүтүмү боюнча макулбуз. Бирок прокуратура, мамлекеттик кызматкерлердин укуктары жана фракциялардын ишмердүүлүгү боюнча маселе чечиле элек. Бакыт Төрөбаевдин айтуусунда киргизилип жаткан өзгөртүүдө прокуратурадан кызмат адамдарына карата тергөөнү алып салуу сунушталууда. Биз муну туура эмес чечим деп эсептейбиз. Прокуратура кылмыштуулук саясатынын өзөгү жана ал процессуалдык тергөөгө жетекчилик кылууга укуктуу болушу керек. Ушундай системада гана кызмат адамдарын кылмыш жоопкерчилигине тартууда аткаруу бийлигинен, күч түзүмдөрүнөн жана саясий партиялардан көз карандысыз болот. Сөзүн жыйынтыктап жатып, Өнүгүүнүн лидери алар парламенттик башкаруучу коалициядан фракциялардын чыгуу тартибинин катаалдатуу нормасына каршы экенин белгиледи. Анда ар бири жазылган. Биз андай техникалык нормалар Конституцияда эмес, Жогорку Кеңештин регламентинде жазылышы керек деп эсептейбиз деп сөзүн жыйынтыктады Бакыт Төрөбаев. Конституциянын өзгөрүүсүнө карата премьер-министр өз пикирин билдириши керектигин Бакыт Төрөбаев айтып келген. Жана 21-сентябрда парламентке өкмөт башчы келгенде бул боюнча оюн сурады. 88 берени ылайык сиз премьер-министр катары, өкмөт башчысы катары ички саясат жүргүзөсүз. Сиз дайындайсыз акимдерди, министрлерди дайындайсыз, көрсөтөсүз. Бүгүн Кыргызстанда конституция боюнча талкуу аябай кызык болуп атат. Сиз ошол азыр жаңы келаткан конституция боюнча өзүңүздүн кандай бир эл дагы, мына биз депутаттар дагы бир баа же бир оюңузду айтып койсоңуз жакшы болот эле. Мен өзгөрүүнү толугу менен колдойм. Муну айтып келгем, айтып жүрөм. Муну мурун эле конституция өзгөртүш керек деп ойдо болгонмун. Киргизип аткан өзгөртүүлөрдүн баардыгын колдойм мен. Анда мындай суроо, 84 беренеге мындай бир өзгөртүү кирип атат. Эгерде коалиция ыдыраса, анда жаңы өкмөт түзүлөт. Азыр бул жерде отуруп аткан өкмөттүн мүчөлөрү кайрадан жаңы болуп шайланат. Ошого кандай карайсыз? Коалиция бузулса, бузулгандан кийин, жаңы коалиция болгондон кийин жаңы өкмөт куруш керек. Бакыт Төрөбаев ушул эле жыйында 2010-жылы июнь окуясында милиция Адыл Султановду өлтүргөн адам 2 жылдан бери Түркияда эмне себептен кармалып жатканын сурады. Эмне үчүн ушул адамды биз алып келе албай атабыз Кыргызстанга? Токтосинов деген. Муну ген прокуратура биз тактайлы билели барын тең. Эмнеге келбей атканын мен билбейт экенмин ачык айтканда. Мен тактабынан жооп беребизге. Төрөбаев ошондой эле премьер-министрден аймактардагы шаар мэрлерин кызматтан мыйзамсыз бошотуп жатканын айтып, мыйзамдуулукту сактоого чакырды. Сиз буйрук чыгарып атканда сизге буйруктун долбоорун ким даярдап берет? Аппарат. Анда аппараттын кызматкерлерин ким даярдаган буйрук? Каракөлдүн шаарынын мэрин кызматтан алыш боюнча мыйзамсыз деп мен эсептейм. Бул мыйзамсыз жумуштан алынды. Анткени сиз мэрди жумуштан ала албайсыз. Анткени ал жерде жергиликтүү кеңештин депутаттары макулдугу жок. Ошону сиз карап коюңуз. Рахмат. Эл өкүлү Тынчтык Шайназаров премьер-министрдин көңүлүн Ош облусунун Нариман айыл өкмөтүнүн башчысына бурдурду. Ал билдиргендей, аталган айыл өкмөтүнүн башчысы 12 гектар жерди мыйзамсыз сатып салган. Генеральный прокуратуранын Усманованын колу менен менде официалдуу түрдө мына маалымат турат. Мыйзамсыз 12 гектар 240 участкага бөлүп 5.000ден 12.000 долларга чейин. 10.000 доллардан эсептегенибизде 2.400.000 долларга мыйзам сатып атат. Кыргызстандын жерин, кыргыздын жерин мыйзам сатып атат. Сомго которсок 160 миллион сом болуп атат. Ага карата ГКМБ тарабынан 5 кылмыш иши козголуп, аны содержать этип, камап, сотко жиберет. Сот аны бошотуп коюп атат. Соттоп атат. Андан тышкары, мына 2015 августта, ноябрь айында кайрадан ГКМБнын сотруднигине взятка берип аткан учурда кармалып, кайрадан камакка алынып атат. 1 ай камакта отуруп сот чыгарып атат. Сот соттоп атат. Азыр күнгө чейин ал айыл өкмөт башчысы болуп иштеп атат. Мен көзөмөлгө алайын.
Премьер-министр бул жыйында парламентте миграция маселеси, коопсуз шаар долбоору боюнча маалымат берди. Жол кырсыктарынын көбөйүшү да чоң маселе. Жыл башынан бери эле 500 адам жолдо көз жумуп, 6000ге жакын адамдын ден соолугуна зыян келген. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жакын аралыкта жол кыймыл эрежелерин бузгандык үчүн штрафтардын көлөмүн көбөйтүүнү сунуш киргизгени жатат. Казакстандык провайдерлер интернеттен баасын көтөрүп жибергенине байланыштуу Кыргыз өкмөтү арзан интернет сатып алуу үчүн башка варианттарды карашы керек. Өнүгүү фракциясынан депутат Алтынбек Жунус уулу өкмөт башчыдан коңшулар бааны көтөрүүсүнүн себебин сурап, маселе качан чечилерине кызыкты. Эске сала кетсек, 10-сентябрдан тарта Казакстандын провайдерлери Кыргызстанга берилүүчү интернет баасын 3 эсеге чейин кымбаттаткан. Интернет 3 эсе кымбаттайт деп атат Казакстан тараптан. Бул эмне себептен болуп атат? Долларбы, кризиспи, же перевозка кымбаттап атабы? Бул кымбаттоонун аркасында эмне турат? Жана бул маселе чечилеби? Ар кандай жолду издеп атабыз. Бул маселе чечиш боюнча. Азыр Россиядан киши келет, алар менен жолугабыз, иш болуп атат бул боюнча. Азыр Казакстанга жолугушат. Бирок Казак Телеком билбейбиз дептир, бул маселе боюнча. Бул жерден толук жообун алып элекпиз да, но жакын арада бул маселе буюрса чечилиш керек. Өткөн жумадагы олуттуу окуялардын дагы бири 2010-жылы июнь коогасынын негизги уюштуруучусу катары айыпталып, сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылып, издөөгө алынган Кадыржан Батыров ЭККнун жыйынына катышып, анда сүйлөгөн сөзү болду. Сепаратист аталып качып жүргөн Батыровдун эл аралык трибунада Кыргызстанды айыптап сүйлөгөнү эл өкүлдөрүнүн кыжырын келтирди. Батыров ЭККда сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстандагы конституцияны өзгөртүү демилгесине каршылыгын, өзүнүн өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу жаңы кылмыш ишинин козголушуна нааразы экенин айткан. Депутат Мирлан Бакиров Кадыржан Батыровдун ким экенин элдин баары билерин, анын иши боюнча улуттук эле эмес, эл аралык көз карансыз комиссиянын чечими бар экенин эске салды. Ошондой болгонуна карабай, ЭКК аянтчасында сөз сүйлөгөнү түшүнүксүз деп күн тартибине киргизип карап, саясий баа берүүнү Бакиров сунуштады. Эгерде дейт, жанагы соттолгон Азымжан Аскаров ал болбосо өзбек калкы таптакыр кароосуз калмак экен деп мындай өзүн Кудайдан да бийик сезип атат. Биздин баш мыйзамда жана башка мыйзамдарда бүткүл Кыргызстандагы улуттар, этностор бирдей укукка ээ. Ар бир жаран, Кыргызстандын жараны бирдей мыйзам менен корголгон. Бүгүн акыл үйрөтүп, кандайдыр бир маселеди айтып атканда, жанында отурган Төлөкан Исмаилова, нарагында мүмкүн Абдрасулова да жүрөт. Ал кишилер кандай максат менен барды? Ал кишилер кандай өзүнүн адамдык касиети менен ошонун бир катарда отурат? Оң жагында, сол жагында. Биз ал үчүн түшүнүксүз. Биз сөзсүз жооп алышыбыз керек. Сунушталгандай эле Батыровдун маселесин тармактык комитет карады. Анда Батыровду издөдөн Интерпол баш тартканын ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров билдирди. Анын айтымында Кадыржан Батыров оор кылмыштарга айыпталып, эл аралык издөөгө алынган. 2010-2012 жылы Интерполго бул багытта өтүнүч жиберилген. Бирок Интерпол издөө саясий мүнөздө деген негиз менен Батыровду кармоодон баш тарткан. Данияр Абдыкаровдун билдиришинче, Батыровго Орусияда да алдамчылык боюнча издөө салынган. Ал эми башкы прокурордун орун басары Людмила Усманова Батыровду экстрадициялоо боюнча Швецияга өтүнүч жиберилгенин, анткени менен алардан да оң жооп келбегенин айтты. Ар кандай маселелерде Мирлан Бакиров кесиптештерин жерлерди трансформациялоо боюнча мекемелер аралык комиссиянын ишине катышууга чакырды. Азыр 3 статья боюнча талаш тартыш болуп атат. Мына шаардыктар кече митингге чыгышты, биз чыгып жолугушуп келдик. Комитет каршы эмес. Мен жеке мүчөсү катарында, төрагасы катарында мен каршы эмесмин. Экинчи окуун режимине алып келип, кайра талаш тартыш 3 маселе боюнча караганга. Аны үчүн күн тартибине киргизип, 3-чү окуун режиминде сунуш болгон болсо, 2-чи окуун режимине кайтыш керек регламент боюнча. Токтом менен кайтыш керек. Кыш жакындап калды. Суу топтоочу жайларда көп чогулгандыктан өкмөт электр энергияны импорттоо болбой турганын айтты. Демек андай болгон учурда жарыктын баасын төмөндөтүү керек, деди депутат Алтынбек Жунус уулу. Тазабек Икрамов болсо Сузак районунда өкмөттүн көз жазымында калган айылына көңүл бурууга чакырды. Ушуну так айтып койсоңуздар, мындан кийин 700 киловаттан кийин ашса, быйыл кандай болот? Ушу элге маалымат берсеңиздер. Себеби импорт болбойт, болбосо, мына мыйзамда бар, импорт болбосо, светтин баасы 1 сом 83 тыйындан болуш керек деп. Жаңы ортак айылы түзүлгөн ошо жерде. Мына ушу 10 жылдан ашык болду.
ошол жерде эч бир өкмөттөн эч кандай бир жардам да болгон жок. Ал жерге аларга көңүл да бурулбай келет да. Таштанды, айлыга айланды ошол жер. Дарыянын жээгинде жайгашкандыктын себебинен ошол жердин элдери борон чапкын. Ошол жерден ФАП деген маселе, маданият үйү дегенде бул жакта эле калсын, аларга бул нерсе жөн гана кыял болуп калды да. Ал эми Зиядин Жамалдинов мектеп директорлорун 5 жылга гана дайындоо максатка ылайыктуу болорун айтты. Ошондой эле аларды шайлоодо тигилже бул партияга агитатор болбошу керек деди. Жакында дагы жергиликтүү шайлоолор болгон жатат. Биз баардыгыбызга белгилүү болгондой эле мектептин директорлори ошол шайлоо учурунда дагы шайлоого катуу аралашып, ушул партияларга доош бериле деген агитация иштерин жүргүзүшөт. Мен суранып кетер элем, ушундай шайлоолорго мектептин директорлоруна аралаштырбасак. Себеби дегенде, эгерде аралашып, ошол кайсы бир партияга кызыкчылык үчүн чуркап, ошолорго агитатор болуп, ошолорду колдосо, демек анда 10 жыл, жанагыда мен айткандай 15 жыл ошол жерде мектептин директору болуп иштегенге мүмкүнчүлүк алышып атат. 23 сентябрда фракция жыйын куруп, анда өлкө ичиндеги ички жана стратегиялык жолдордун курулушу, аларга кеткен каражаттын максаттуулугун сурады. Себеби биз Мирлан Сакбекович менен да кеңештик ушунда. Бюджеттин аткарылышында негизги маселе өлкөдөгү стратегиялык жана ички жолдордун курулушунун абалы болду. Унаа жана байланыштар министри Замирбек Айдаров билдиргендей, жол курулушуна капиталдык салымдар 25 объектке кирген. Ага кетүүчү каражат 2 миллиард 698 миллион сом. Анын 2 миллиардтан бир аз ашыгы республикалык бюджеттен бөлүнгөн. Бишкек аэропорт Манас жолу толугу менен бүтүлдү. Жолго 954 миллион сом акча каралган. Бүгүнкү күндө бул 954 миллион сом толугу менен каржыланып бүттү. Дагы ошол кошумча иштер боюнча жолдун эки чекесине свет жарыкты орнотуу боюнча бизге кошумча жумуш болуп калды. Ошого биз азыр сурап атабыз өкмөттөн. Андан сырткары мынакей балыкчы Тамчы Чолпон Ата коомдук жолунун реконструкциясы боюнча былтыр 180 миллион сом акча каралган. Министрдин айтуусунда көчмөндөр оюндарынан кийин балыкчы коомдук жолу кайра түзөлүп жатат. Аэропортко алып барчу жолдун асфальты сыйрылып, экинчи катмарды салууга даярдык көрүлүүдө. Балыкчы коомду демекчи 21 сентябрдагы парламент жыйынында премьер-министр жолдун курулушуна каражат тартыш болуп, мектептердин курулушуна делген акчада сарпталганын айткан. Эми балыкчы коомдук жолу бизди аябай кыйнады. Убакыт токтотуп койсоңор. Ашкер абдан кыйнады, акча издеп, буга каражат издеп. Ачык айтканда, кээ мектептердин акчасын ошо калдык. Ошол мектептерге канча акча алынды? Туура айтылып атат, бул жол боюнча бюджетте каралган эмес эле башынан баштап, анткени булактар изилдеген эмес. Жер үйдүн каражаттары түшкөн школдорго, ошону толук менен берилет школдорго. Убактылуу займистен болгон, туура. Бирок аны азыр кайта эле толуктатып коюп атабыз. 1 миллиард 200 миллион сом каржылапсыңар. 1 миллиард 700 миллион сом бюджет бекиткенсиңер. Ошо бюджеттин негизинде ошо ишти алып барса болмок. Мен ойлойм, бул жоопкерчиликсиз мындай кадам. Мектептен акчаны алып, инфраструктурага киргизип, бул туура эмес. Азыр бүгүнкү күндө бизде мектептер жетпей атат. Бүгүнкү күндө мына 2000 мугалим бизде жетпей атат. Бүгүнкү күндө 11 миллион китеп жетпей атат. А бизде азыр Кыргыздан эң негизги ресурсубуз эмне бул? Бизде нефть жок, бизде газ жок. Эң негизги ресурс бул биздин адамзатыбыз. Эгерде биздин балдарыбызды окутуп, билимдүү болсо, мына ошолар Кыргызстанды өнүктүрөт. Ошолар Кыргызстандын жарандары күчтүү мамлекетке айландырышат. 100 миң, 200 миң бала окууну бүтөт экен мектепти. 100 миң бала жогорку жайга өтөт экен. Калганы 110 балды ала албай,
чет жака кетип атат. Билимге кетүүчү каражатты жолго сарптаган туура эмес деген Төрөбаев бул үчүн мамлекеттик компаниялардын акчасын пайдалануу керек деди. Фракция Бишкекте жана башка аймактардын ички жолдорунун курулуштары боюнча да маалымат укту. Борбор калаада быйыл 49 көчө оңдолору жана 6 көпүрө салынары айтылган. Бирок дагы эле биздин жолдорубуздун акыбалы оңолбой жатат да мында карагандачы. Ошондуктан мына шаарда деле мына кандай подрядчиктерге бересиздер биз билбейбиз. Болду дейт, бир жылга жетип жетпестен кайра ошол эле жолго сиздер ямышын работа жасайсыңар. Замир Кача сизге суроо берейин дедим эле. Мына 3-4 жылдан бери көтөрүлүп келаткан маселе мына ушу Бүргөндүдөн Сузакка чейинки ушу Ош-Бишкек жолундагы ушу 60 километрден ашык жолдун бүгүнкү күндө ушул качан башталат, тендер өткөнбү жокпу, эмне үчүн токтоп турат? Евроазиялык банк менен конференция связь менен сүйлөштүк. 60 миллион доллар турат. Бул жолдун проектisi да даяр. Предквалификационный требования деген компания менен кеткен. Бүгүнкү күндө алар уруксат берди. Консультационный компанияга биз тендер жарыяганбыз. 3 күн болду, комиссия ачты. Бүгүнкү күндө ошо процедура жүрүп атат. Депутаттар салынып жаткан жолдор сапатсыз болуп, артынан эле оңдолор болуп жатканын белгилешип, арзанына эмес, сапатына көңүл бурууга чакырды. Бишкек аэропорт жолу өзү стратегический жол деп койсок болот. Ал жолу түз басылган эмес. Шпал болуп турат. Аны кандай азыркы күнгө чейин мына мен кече эле өттүм ал жолдон. Ошол боюнча эле жол дагы мына кыйшак да. Мына баарыбыз көрүп атабыз. Эл өкүлдөрү жол оңдоодо бардык аймактарга тең кароо жана аны ишке ашырууда жергиликтүү компанияларга басым жасоо сунуштарын айтышты. Бул биринчи жагынан бюджетке кыскартуу болуп эсептелет да. Мисалы ар бир депутатка бир жылда мисалы 2 миллиондон акча каражат кеткен болсо, мисалы демек бир жылда 30-ун кыскартсак 60 миллион акча каражат бюджетке эконом болот экен. Экинчи жагынан мен айтат элем ошол 120 болобу, 90 болобу, 75 депутат болобу, ошолор эле мыйзамды кабыл алышат. Андан башка ашыкча мыйзам кабыл алынбайт мисалгачы. Анан 90го түшсөк, мен ойлойм ошол бир жогорку кеңеш, ошо парламент бир жыгарлуу жакшы иштеп кетет деген ойдо максатта айттым эле да. 2006 жылы номер 754 токтом кабыл алынган экен. Ал мезгилде премьер-министр Кулов болгон экен да. Ошол 10 жыл өтүптүр, бирок ошол токтомго бүгүнкү чейин эч кандай өзгөртүү киргизген эмес. Ал токтом кандай? Ал токтом мисалга чет элден келген мигранттар, мисалга бизге чет элдиктер келгендер бизге жумушка орношуу үчүн, жумуш алыш үчүн бизден уруксат кагазы алып, анан жылына акча каражат төлөйт да. Мисалы жанагы жеке ишкерлер бар. Бул жанагы бул жерге келип мисалга медициналык жана клиникалар ачышып атат. Же болбосо Дордой базарыбызда, Кара суу базарларыбызда контейнерлерге товар салып отурушат да, чет элдиктерчи. Бул көпчүлүгү мына Кытайдан келгендерчи. Ошолор жылына 20 000 сом эле төлөп, бир жылга уруксат алышат. Мына ал 2006 жылы доллар 39 сом болсо, бүгүнкү күндө 1 доллар 69 сом болду. Ошондуктан мен сунуш бердим. Азыр ошондой жеке ишкерлерге 60 000 өлчөмүндө. Андан тышкары Кыргызстанга мисалга көптөгөн инвесторлор келип, бул жерде бир завод же фабрика курушуп атат да. Алар өздөрүнүн ошо кесиптерини специалист деп коебуз, ошолорду өздөрүнүн жерине алып келет. Мисалы Кытай келип бул жерге завод курган болсо, Кытайдан ошо керектүү специалисттерди алып келип ушул жерде иштетет да. Алар болгону 2 000 сом акча каражат төлөйт эле. Жылына да, бир жылга. Мен азыр ага дагы өзгөртүү киргизип, эгерде ошондойлор боло турган болсо, демек алар жылына бир жолго төлөнүчү бул 50 000 сом акча каражат коюп атабыз. Мына мен анализдеп көрдүм. Былтыркы жылы ошондо чет элдик квоталарды өкмөт бекиткен экен. 14 490 адамгачы. Демек 14 000 ала турган болсок, мисалы орто эсеп менен 50 000ден болгондо, мисалы төлөшкөндө ошолорчу. Мына 700 миллион сом акча каражат түшүп атат.
бюджеткечи. А бул жылына ошол 2006 жылдан бери болгону 50 миллион акча каражат келип түшүп турган. Аны менен мен айтым келет. Аны менен мен бүгүнкү күндө биздин мигранттарыбыздын акыбалдары өтө оор болуп атат. Аларга эч кандай шарт кылып бере албай жатабыз. Мисалга, убагында мигранттар бизге Кыргызстанга 2 миллиард доллар акча каражат жөнөтүп турган да. Эми азыр акыркы 2 жылда мына кризис болуп азайып кетти. Азыр 1 миллиардка чейин жакындап калды. Бул болсо дагы жакшы кайтарымсыз инвестор болуп эсептелет да. А бирок ошол мигранттарга биз жакшынакай шарттарды түзүп бере албай жатабыз да. Ошондуктан мен ушул токтомду сунуш кылдым. Эгерде ошол өкмөт колдоп, ошол жана мен айткан бааларды көтөрө турган болсок, ошол түшкөн акча каражатты бүгүнкү күндө Россия болобу, Казакстан болобу, башка мамлекеттерге биздин ошол миграция кызматынын өкүлчүлүктөрүн алса болот. Азыр эмне ачпайсыңар десек, акча каражат жок деп такалат да. Ошондуктан мына акча каражатын чечип бердик. Эми Кудай буйруса ошол өкүлчүлүктөрдү ачкан болсо жер-жерлерде, демек ошол жер-жерлердеги биздин өкүлчүлүктөр ошо биздин мигранттарга юридикалык жактан жана башка жактардан жардам берип, шарт түзүп берет элек да деген ойду айткым келет.